Ишкендер Эсенгелдиевич, жалпы 23 беренеге өзгөрүү кирип атат, туурабы? Салык инспекция, салык кодексине. Жарандык ком менен качан өткөздүңүздөр талкууну? Бұл өзі жарандық кооммен кошо жасалган да бұл кодекс. Ишкерлермен кошулуп, өзгөртүүлөр чоңго жасалып кирген. Андан кийин июльдун где-то бир 20-лардан кийин общественное обсужденияга да илинген. Бул жерде дагы катышкандар бар. Рустам жүрөт эле. Агропромышленный комплекстин катышып атат. Өзүң да катышкансың, туурабы? Дагы бул жерде көбү катышкандар бар. Макулдаштырган вариантты бизге алып келдиңиздер, туурабы? Ооба. Ал 3-8-3-22 беренеде салык отчетун бербегендер үчүн өз убагында бербегендер үчүн жоопкерчиликти күчөтүп атасыздар да? Туурабы? Ушул боюнча дагы айтып бериңизчи, канча айып салынат? Салык кызматы. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Умтулов Нурлан Жумалиевич, салык кызматынын төрагасынын орун басары. Бул сунуштар болсо жанагы ушул жумушчу топ иштеп атканда депутат Марлен Абдрахманович сунуш берген. Ошону кабыл алганбыз да. Бу жакта мындай концепциясы жүрүп атат да. Азыркы учурда жанагы отчет убагында тапшырбаса, мисалы даже нулевой отчет болсо деле, аны деген тапшырыш керек болот. Убагында тапшырбаса, бул кодекс о правонарушениях боюнча штраф салынат да. Эми аны деген өзгөртүп атабыз. Биякта ошо сунуш мененчи, азыркы ушул сунуш боюнча жанагы нулевой отчетту тапшырбай эле коет да. Мисалы деген эч кандай показательдер жок болсо, ал тапшырбайт. Бирок деген кийин анан убакыт өтүп кеткенден кийин ал деген ошондой отчетту тапшырып калса, мисалы деген мына февральга отчеттун бир май айында тапшырып калса, ошондо гана бул жанагы кодекс правонарушений эмес, бул салык кодексине ошондой санкция катары кирип калып атат да. Ошол эле өлчөмүндө. Азыркы эле өлчөмдө, туурабы? Ооба. Көбөйгөн жок. Бул деген жакшы бул салык төлөөчүгө эме болот. Анткени деген азыр деген нулевой отчет, анан жанагы эчтекеси жок болсо деле тапшырып атпайбы? Ооба. Ошондуктан бул азыр андай эмени алып салып атабыз ошону. Нулевой отчет болсо, демек тапшырбай койсо болот азыр. Ооба, эч кандай мындай движениясы жок болсо, мисалы 2-3 ай, мисалы алганда налог с продаж боюнча сатуулар жок болсо, ал деген ошо тапшырбай эле коет да. Анан сатуу башталгандан кийин ошондо тапшырып баштайт. Анан 563 беренеде 6-бөлүгү боюнча айып пул аткарууда жеңилдиктерди колдонуу боюнча да жазып атасыздар, 70% арзандатуу, азайтуу деп. Бул кайсы айып пул боюнча? Ушул боюнча да талдап берсеңиздер. Бул өзгөчө, биякта өзгөчөсү, бул деген жанагы абзац кирип атпайбы? Мисалы айтканда, бул мисалы жарандар бир кандай бузууларды тапса, мисалы бирөөсү ККМ урбай койсо, чек урбай койсо, ошондой бузууларга бизге маалымат берсе, ошол жанагы биз деген штраф салабыз да. Штраф салганда ошонун кайсы бир өлчөмүндө өзүнө кайтарып бергенди болуп атабыз да. Убагында төлөп койсобу же өзү айтсабы айып мындай? Укук бузуу фактысы болсо, мисалы ошо жаран деген бияктан бир магазинден сатып алса, ККМ урбай, чек урбай койсо, ошону деген бизге жеткирип маалымат катары берилет да. Анан биз ошону аныктап туруп, штраф салынса, мисалы деген биз 3000 салсак, бул жанагы министр кабинети анан кайсы өлчөмүндө ошону кайтарып берсе деп ошону бекитет да. А бул мисалы деген 3000 салса 50% десе, анда ошо 1500-тү ошо жаранга
кайтарып бергенде болот да. Жок, Нурлан Жумалевич, баягы 563 беринде. Ошону айтып атам. 3000 сом штраф салынса, 30 күнүн ортосунда төлөсө, 30% төлөйт. Баягы автоунаа жол кыймылы боюнча жол ажендеги 30% эле төлөгөн. Ошол норма да. Анда боюнча өзгөрүү жок, ошондой эле болчу бул деген. Аягында ишкерге жеңилдик экен. Эгерде эрте өз айтса айыбын. 70% ал деген мына 2 жылдан бери иштеп келатат, ал бар болчу да. Жакшы. Андан кийин 108, 128, 129, 30, 130 беренелери боюнча ККМдин жаңы иш стандарттарына которуу жана ишке киргизүү боюнча жазыптыр. Бул ККМ боюнча кандай жаңы стандарттар коюлат атат? Азыркы учурда бул жана өнүгүп атпайбы? Мисалы азыркы талаптар бул ККМ аппаратный ККМге коюлганда, эми буюрса биз жаңы талаптарды койсок, мисалы деген жанагы эле ар бир кээ бир мекемелерде учетный системалар бар да. Ошо жанагы общепитте жанагы тамак ичкенде чек берип атпайбы? Ошонун баарын алар деген ошо талапка жатса, ошону ККМ эсептегенге болот да. Ошондой системага киргизебиз да. Мисалы бул ККМ албай өзүнүн эле системасын фискализация кылып туруп, ошо ККМ аркылуу эсептесе болот деп. Ошону азыркы колдонуп аткан ККМ эсептей алабы же башка аппарат коюшка туура келип калабы? Жок, азыркы учурда бул ККМ өзү эле да бул аппарат эсептеп атат азыр. А бул кирсе деген биз жанагы учетный системасын өзүнүн компьютеринде бар да, учетный системаларчы. Ошону фискализация кылып туруп, ошого тиги QR код кошуп эле, ошол чек катары эле алынып баштайт да. То есть ККМ өзүнчө алынбайт да ошондочу. Бул ишкерлерге кошумча сатып алуу же төлөө болбойт да? Ооба. Жакшы, анан Искендер Эсенгелдиевич, мүлк салыгы, огород жана бардыгына салабыз деп атасыздар. Ушуну айтып коюңузчу, неден салык? Жок, өзү негизи салынып келет бул. Баягы СССР малынан бери эле салынып келет. Придомовой участок деп туруп баягы. Азыр көтөрөбүз деп атасыздар. Төлөп жүрбөлүбү? Анан кийин айыл чарба багытындагы жерлерге салынып келет. Бирок бизде Кыргызстан боюнча 95-жылы коюлган ставка ошол бойдон эле келе атат. Анан жергиликтүү бюджеттерге берилген мүмкүнчүлүк 3 эсеге чейин көтөргөнгө баягы коэффициентти колдонуп. Тилекке каршы алар көтөрбөйт, анан кийин баягы эми 95-жылдагы баа ошол эле бойдон турат. 1 гектарына эң кымбаты 435 сом тегереги эле, 450 сом тегереги болуп турат. Азыр 3 жылга бошотулганбы? Качан бүтөт ошол? Жок, бошотуп ушу акыркы жылы. Убактылуу. Убактылуу. Быйыл акыркы жыл баягы ковидтен кийин, андан кийин экономиканын түшүшүнө жараша деп. Канчага көтөрүлөт, ошону айтып коюңуз анда. Канча көтөрүлбөйлү? 1,5 эсе деп эсептелип атат. 1,5 эсе. Ошондо баягы 2 эселеп да эмес, бүт баары тең. Жергиликтүү бюджеттен эле өзүнүн эле айылына эле калат. Эч жака кетпейт алсым. Өзүнүн эле депутаттар, өзүлөрү эле айылда каяка колдонушат, өзүлөрү эле чечет. Жеке жактарын декларациясын мындан кийин жок кылып атасыздар. Ооба, жеке жактан жок, мындай жок эмес, всеобщий декларирование деп коет. Баардык баягы баарлыгы жок. Мурда азыр милдеттүү болчу мындай, эми кааласа. Милдеттүү болуп турган 18 жаштан жогору. Эми милдеттүү эмес. Азыр эми милдеттүү эмес, азыр эгерде ошо декларацияланып турган буюмуң эме имараттын же болбосо ошо основание болсо ошону гана тапшырасың да, болбосо жок. Ал эми баягы калтырып атабыз милдеттүү түрдө бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге. Бул 2025 күчүнө кирет да? Ооба. 2025. Бул буга чейинки тапшырганда милдеттүү дегендер бары жокко. Болду, мындан ары тапшырбайт. Жокко чыгат. Эч ким талап кылбайт. Керек болсо тапшырат өзү. Ооба, былтыркы жыл өзүңүздөр билесиңер да, баягы 2 жыл мурун кирип калды го дейм. Мугалим менен бюджеттен каржыланган баары тең тапшырылды. Мугалим, доктор, баягы мүлкү барбы, жокпу, ошонун баары тапшырган. Азыр эми алардын баары тең милдеттүү болуп алат. Жакшы, бул эми биринчи окууда колдойбуз. Экинчи окууда сунуштарды беребиз, анда талкуулап бирге мыйзамды бышыктайбыз. Рахмат.